Бул протоколдук тапшырма алган боюнча бул ошол жерде Майлуу суу шаарында катуу сууктан улам муздак суу жана жылуулук берүү түтүндарын чыгымдарын толтуруу негизинде болуп атат. Азыркы күндө протоколдук чечим келди. Ошол комиссиянын немеси боюнча 43 миллион 800 деп келип атат. Биз ал жагы боюнча расчетторду карап атабыз. Бирок биз баягы катуу суук болгон убагында 20 миллион акча каражатын целевой трансферт катары бөлүп бергенбиз да. Башка менде информация пока жок, ошол эле. Рахмат, анда урматтуу депутаттар, суроо. Талант Турманович, сизде анда. Урматтуу коллегалар, баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ошол январь айында аба ырайынын кескин суук болгонуна байланыштуу шаарга ЧС киргизилген. Бир 10 күндүн тегерегинде аталган кырдаал жөнгө салынды. Албетте чыгымдар бар, ошол чыгымдарды камсыз кылуу максатында атайын протокол тапшырма берип өтүнгөн элем. Бүгүн ушул маселени карап, тиешелүү чечим кабыл алып, министрликтерге кайрылуу жөнөтсөк деген ойдо карап атабыз бул маселени. Ооба 20 миллион сом которулган экен. Ал багыты көрсөтүлгөнбү, көрсөтүлгөн эмеспи? Тескеменин негизинде багыты көрсөтүлгөн эмес, жөн целевой деп жазылып атат. Мен азыр тескеменди эле окуп берейин. Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарынын жашоочуларын жылуулук менен камсыз кылуу үчүн Жалал Абад облусунун Майлуу суу шаарынын жергиликтүү бюджетине максаттуу трансферт түрүндө Кыргызстанын 2023 жылга очколук бюджетинен 20 миллион сом өлчөмүндө каражаты бөлүнсүн. Ошол маселе боюнча бүгүнкү күнү аталган 20 миллион сом иштетиле элек. Анткени ошол кырдаалды жөнгө келтирүүгө, же болбосо ошол тетиктерди калыбына келтирүү жана жарандарга линияларды алмаштырууга иштетилбей атат да. Бир эле маселе Аристон алгыла деген маселе менен гана бүгүнкү күнү талап болуп атат. Мындайча айтканда Аристон алып ысык сууну өчүргүлө деген маселе болду. Ушул боюнча кимде маалымат бар? Тиешелүү министрликтерде барбы? Урматтуу коллегалар, эми биз жанакы чыгымдар, албетте бул кырдаал өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин ал жерде мына эскилиги жеткен жана тетиктер Союз малында курулган, анын эскилиги 2 эсе ашып кеткен. 30 жыл болсо 61 жылдан бери мына пайдаланып, эскилиги жетип, заключение чыгып, бул пайдаланууга болбойт. Амортизационный стоимость 0 деп, анан ошонун негизинде жаңы водозабор куруу жөнүндө чечим кабыл алып атат да. Бул логикалык жактан ошондой. Бирок азыр жаңы водозабор иш жүзүнө киргизиле элек. Мына ушул ай ичи вод эксплуатация болуш керек. Анан доп работа болсо, доп работалар боюнча иш жүзүнө толук кандуу жанагы толук иштер аткарылып, анан приемка болуш керек. Албетте бул приемка боюнча өзүнчө айтып кеттик, сапатын, каражаттардын пайдаланышын өзүнчө карап, анан кабыл алат. Тиешелүү органдарга тапшырма бергенбиз. Бирок бул азыркы болуп аткан жанагы кырдаал эски системада болуп атат да, эскилиги жеткен. Анан МЧСтен барбы маалымат? МЧСтин өкүлү барбы? Маалымат берип койсоңор ошол кандай иштер жүргүзүлдү, анан кырдаалдын болуп келишинин себеби? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Өзгөчө кырдаал министринин орун басары Назарипов Акылбек. Өзүңүзгө белгилүү, 12-13 күндөр январь быйылкы жылды абанын кескин өзгөрүшүнө суукту болуп, ошо жылуулук берүүчү системасындагы түтүктөр тоңуп калган и таза суу берүүчү түтүктөр да тоңуп калган да. Анан биз тараптан ошол жерде суу берүү максатында биринчиден ал жерге ошо кесепеттерди жоюу максатында таза суу менен дагы камсыз кылуучу бизге ошо 15 километр түзгөн жылуулук менен корумаларды, дарыялардын агым сууларын толтуруп,
Бул 5000 абонентти таза суу менен камсыздайт. Бир күндүк суусу 19000 куб түзөтүлөт. Биз ошол жердеги жумуштарды аткаруу боюнча биринчиден иш чаралар боюнча ал жерге 150 метр болгон аралыкта анан 98 метр аралыктагы башка сайдын нугун буруу иштер жүргүзүп берген суу менен камсыз болгон ал жердечи. Эми бул жалпысынан айтканда биз өзгөчө кырдаалар министри ошо өзгөчө кырдаалардын жоюу боюнча толук жардам берип, техника менен тартылып, личный состав менен да ошол жерде камсыз болду. Биз тараптан айтып кетсек, чыгымдарыбыздын өзгөчө кырдаалдар министринин чыгымдары бул 6000 литрлик дизель күйүүчү май, анан ошол жерде жашоочуларды суу менен камсыздоо үчүн канистралар берилди, жылыткычтар берди, пушкаларды. И азык түлүк биз ошо личный составга азык түлүк иштеттик да. Ошол эле. Андан сырткары биз тараптан фонд Матрезервтен продукты питания берилди. Un 20 тонна 250 килограмм, суу май 4550 литр и кум шекер 8100 килограмм айрылуу татмар болгон үй бүлөлөргө бөлүнүп берилди. Ошо. Рахмат. Эми ошол чыгымдар МЧСтин катышуусу менен аныкталат да, туурабы? Акт түзүлгөн, эсептеп атышкан. Биз да ошол жерде чогуу жүргөнбүз. Ар бир фактыны регистрация кылып, мисалы, компенсация төлөнүп берилбейт. МЧСтин ал жерде тиешелүү тактамасы болуш керек. Эсептөө иштери жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде компенсация кылып берүү. ЧС киргизилгенден албетте ошол калыбына келтирүү боюнча тиешелүү жанакы колдоо болуш керек мамлекет тарабынан. Ошол жөнүндө болуп атат. 20 миллион которулуп берилген бүгүнкү күнү. Бирок аны Аристон алууга деп коюшкан да. Аристон. Аристон аласыңар деп бүгүнкү күнү ушундай талап болуп атты. А калган чыгымдарчы? Бир жагынан Аристон алышынын эмне кажети бар? Ооба. Экинчиден эски сууну, жанакы ысык сууну жанакы кесип, жанакы центральный отоплениеден отдельно кылгыла, Аристон эле пайдалансын деген мааниде болуп тур да. Эми Майлуу суу шаарынын бир эле өзгөчөлүгү бар, билесиңер, дүйнө жүзүндө 10 эң кирленген загрязненный шаарлар болсо ошо 10дукка кирет. Ошондуктан өзгөчө шарт түзүп, ошол жерде завод, фабрикалар иштеп, бүгүнкү күнү эл ошол жерде жашап атат. Эгер ал жерде шарт болбосо, алар кетип калат эртең эле. Мына ошондуктан ушул багыты боюнча каражаттар бөлүнгөндө Аристонго деп эмес, ошол жанакы маселени негизинен чечүү. Ысык сууга эгерде ашыкча потребление болуп аткан болсо, ысык сууга анда счетчик койсун. Эл төлөйт. Бирок аны кесе салып, ыргыта чаап, жок кылып, биздин адатыбызда эң оңой нерсе. А калыбына келтириш бул өтө кыйын болот да. Ошондуктан ошол багыты боюнча 20 миллион сом акчаны дагы бир карап койсоңор министерство, каржы министрлигине өзүнчө карап чыгып, жабыр тарткандарга жана ошол акт боюнча документально оформленный жанагы чыгымдарды калыбына келтирүү боюнча маселени карап чыкса, экинчи маселе кошумча ошол чыгымдарды толуктап берүү. Кошумча маалыматтарды чыгымдар боюнча дагы бул жерде катышкандар берип койсо болот. Анда биринчи сөз урматтуу депутаттар Жеңишбек Шерматовичте, даярдан Сындар Шабилович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакөзович. Майлуу суу шаарынын мэри барбы? Бар угуп атам. Нурланбек Ишмамбетович, бир кыскача маалымат берип койбойсузбу? Эмне болду? Кандай болуп кайтты? Анан бирөөлөр айтат, сизди күнөөлүү дейт. Саламатсыздарбы? Бирөөлөр айтат, кыргыз жылуулук күнөөлүү дейт. Бирөө айтат, кыргыз тиги шаардык суу каналы күнөөлүү дейт. Ошо боюнча бир кыскача маалымат берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуулары?
Мали Суу шаарында өзгөчө кырдаалды түзүлгөнүнө байланыштуу бир кыскача маалымат берип койсом, 2023 жылдын 12 январында катуу суук келип, биз сууну өзү негизи ачык булактардан алынат да. Катуу суук келип, бизде шаардын ичинде 25-26 градус көрсөтүп аткан болсо, водозаборубуз шаардан 15 километр нары турат. Тоонун арасында 30 градуска дейин суук болуп атты да. Сайдын эмеси 40 сантиметрге дейин тоңгон. Ондун астынан дагы шыргалаң аккан да. Ошо катуу сууктан кескен суунун агымы төмөндөп, эмелер ошо трубанын ичине шыргалаң аралаш кирген, суунун негизи эмеси төмөндөп кеткенге байланыштуу ушул кырдаалга келип турдук да. Анан 12-синен баштап өзгөчө кырдаал киргизилди. МЧСтен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жардам келип, 5 күнүн ичинде жылуулукту камсыздадык. Сайдын ыгын буруп, лампы заводдун эски мурун колдонуп жүргөн өзүнүн эмеси хауызу болгон, ошол жерге сууну буруп, ошол жерден биринчи отказанда почти 70% Мали Суу шаарынын тургундары 1800 абонент болсо, ошонун 1200 абоненти ошо биринчи отказандан камсызданып алат да. 4 күнүн ичинде ошол эмени сууну сайдан буруп биз бердик сууну. 10 күн ичинде сууну ошол тияктан трубаларды эритип, өзүнүн эмесине келтирип, 10 күн ичинде таза сууну бердик. Бүгүнкү күндө бизде основной эмебиз многу суу тоңгондон кийин баягы көп жылдан бери эскилиги жеткен трубалар да мына Союздан бери деле каралбай келген себепте шаардын бюджети деле өзү көп жылдан бери жетишпей келет. Мамлекеттен 20 миллионго дейин жылына жардам, как дотация катары жардам, многу биз в основном отопленияларга, ушу коммунальный услугаларга, многу мектеп, садиктерге мамлекеттен жардам алып келебиз. Ошонго байланыштуу бизде ошол бүгүнкү күнү материальный ущербыбыз чыныгы мындай материальный чыгым көп болуп түштү да, себепте ошо трубалар жарылып, эскилиги жеткен. Бүгүнкү күндө саясий Уланбек Ишмаматович, түшүндүк. Калктын саны канча шаарда? Калктын саны акыркы эл каттоон эмеси менен 26.051. 26.051. 51? Да. 26.051 калктын саны. Ошондо азыр буякта 43 миллион 815 каражат зыяндын жалпы суммасы деп атат да. Бул ошондо кайсы зыяндар? Бул жерде эки эмеге бөлүнөт. Бул элдин эмеси элден кеткен зыянбы же муну турбабы же кандай бул мындай эмес жазылбай калыптыр да. Жалпы келтирилген зыяндын жалпы суммасы деп жазылып калыптыр. Жеңишбек Шербатович, мен ушул боюнча маалымат берип коеюн. Бул жерде общий, бул жерде экономикалык чыгымдар да бар да, баягы лампы завод, анан кийин Кыргыз теплоэнерго, ошондой эле водоканалдын эмеси да кошулуп кетет ушул эме боюнча, 43 миллион боюнча. Бунун негизи материалдык чыгым 18 миллион. Ошол эле завод, электролампы завод, ошол эле соцобъекттер 18 миллион. Ушунун ичинен 7 миллиону ушу частный, ушу Мали Суу шаарынын тургундарынын ушу батирелерде жарылган ошо батареялар, трубалар ошо 7 миллион болуп кетет. А калган 12, получается 12 миллион бул ошо лампы завод, мектеп, садиктердин эмесине кирет да. Материальный ущерб негизи 18 миллион. Материальный ущерб бөлгөндө. А калган сумма бул экономический, ошол заводдун эмелеринин ошо экономический ущербко кирет. Ошону айтам да, заводдукун өзү завод размещение кылат да, азыр элдикин да сатып коюш керек, туурабы? Азыр самый основной ошо элди, шаарыбыздын ошо тургундарынын көйгөйү болуп турат. Трубалардын эскилиги жеткенге ошонго основной ушул материальный чыгым ушу 7 миллион болуп турат. Нурланбек Шаматович, мынабу лампы завод боюнча айтып атасыз да, туурабы? Эми ал частный мекеме да. Ал частный мекемеби? Жок, азыр жок, частный болгон убагында. Быйылкы жылы улутташтырылып, азыр
Министерство финансовка карайт, бир Министерство финансов фонд кредитования отделы ошол жакка карайт. Кредитный фонддо. Мамлекеттик ишкана экен да? Мамлекеттик ишкана. Быйылкы жылдан Фуйге карайбы? Ошондо 43, почти 44 миллион ичинен элдики 7 миллион болуп калат экен да, Улан Шубатович? 7 миллион, Анда элдики биринчи очередь бериш керек да. Мына мен билем, Талат Турмаматович, сиз де ошо жакта чуркап жүрдүңүз. Эми как ошо жердин депутаты катары, ошо жердин атуулу катары урматтуу депутатыбыз отурат. Бул Талат Турмаматович, мен ишенем, бул ушуну элге жардам бериш керек, эл менен чогуу болуп. Мне кажется, 7 миллион жетпей калабы дейм да, ошондо бир 18 миллион материальный общий. Сот объекттерине кошулган. Ошону дагы кийин акча жетпей калды деп эме жүрбөстөн дагы дополнительный акча сурап ошону мэрге задание берсеңиз дагы тактап биротулу бекемдеп коюш керек да. Кийин акча жетпей калып дополнительный акча сураган отурбайчы. Конечно. Чечимге, комитеттин чечимине жалпы чыгымдар деп жазып коелу, ал жагынан тактап алышат. Мен колдойм. Рахмат айым. Рахмат, анда кийинки сөз Алишер Абилаевичте. Рахмат, Азат Окозович. Урматтуу коллегалар, чындыгында ошо 12-13 январь күндөрү жалпы республикада аба ырайын кескин өзгөрүп, эми бул Аллах Тааладан берилген сыноо болду. Аны моюнга алыш керек чындыгында. Бирок ошол жердеги жергиликтүү жетекчилер, Нурлан Ишмаматович, сиздин жалпы бюджетиңиз канча? Жалпы бюджетибиз былтыркы жыл менен 60 миллион болгон, быйылкы жылы 82 миллион. Бюджетибиз өзүбүздүн бюджетибиз, бизге өзүбүздү тейлегени жетпейт да бюджетибизче. Жылда мамлекеттен 20 миллион, 25 миллионго дерин алып келебиз. Быйылкы жылы бюджеттин эмеси менен жакшы чыктык. Быйыл өзүбүздүн каражатты өзүбүз бекиттик, мамлекеттен быйыл жардам алган жокпуз. Рахмат. Нурлан Ишмаматович, сиз канча жылдан бери мэрсиз ал жерде? 1 жыл 6 ай болду. 1,5 жыл болду. Ага чейин кайсыл тармакта иштегенсиз? Ага дерин спорт мектепте директор болуп иштеп келгем, эки спорт мектепте. Алдын ала ошо мэр болоордун астында вице-мэр болуп иштеп келгем. Кесибиңиз физрукпу? Эки кесибим бар. Биринчи кесибим бул Жалабатский государственный университетти бүткөм, экономика факультетин. Кийинки кесибим Түмен шаарында педагогика факультетин бүткөм. Рахмат. Нурланбек Ишмаматович, өзү негизинде эми ошол күнү жалпы шаар боюнча 3000ге жакын абонент жылуулуксуз калып атат, 4500 түтүн таза суусуз калып атат. Эми сиз канализация дагы жок, Жок, ошо кырсык болгондо. Мен айтайын дегеним, сиз ушул эми жалпы кышка чейин ошол жердеги Кыргыз жылуулук энерго, Кыргыз жылуулуктун ушул жалпы эле сиздин кол алдыңыздагы мекеме ишкана жетекчилери менен коммуналдык кызматтарды, мисалы ОЗУПга даярдык боюнча сиз кеңешме өткөргөнсүзбү? Исполкомдор өткөн, бул боюнча даже ошол күндөрү кескин түрдө мынау катуу суу келет деп телефонограммалар келген, бул боюнча иш алып барылган. Эми бүгүнкү күндө баягы прогноз ушундай болуп 25 градуска чейин болот деп биз эме кылган эмес, даярдык көргөнбүз. Эми погода ушундай суук болуп калды, ошонго байланыштуу болуп калды да. Негизи иш алып барганбыз бул боюнча. Азыркы бүгүнкү күндө иш козголгон. Азыр мэрияда деле, ошол водоканалда, прокуратурадан азыр бүгүнкү күндө иш алып барып атышат. Нурланбек Ишмаматович, сиз мисалы ошол союз таркагандан бери бир жолу дагы эч кандай алмашкан эмес. Шаймандар эски, жалпысынын баарысы эскилиги жеткен. Ошол боюнча сиздин кабарыңыз болгон да, буга чейин бир кат жолдоппу же бир уснабы жалпы жетекчиликке маалымат бергенсизбиз? Бул ошол боюнча биз иш алып барып келип, бүгүнкү күндө проект ишке ашырып атканбыз да.
Европейский банк развитиядан бизге ошо проект өткүзүп, ушу таза сууну, водозаборду, түтүктөрдү алмаштыруу боюнча мына бүгүнкү күндө дагы иш болуп атат, иш алып барып атканбыз. Эски линиядан болуп атат. Жаңы линияга биз улана элек болчук да. 2017 жылы өкмөт Европа өнүктүрүү банкы менен келишим түзүп, 7 миллион 200 миң доллар евро алган да, ошол Майлуу суу шаарына. Ошонун ишмердүүлүгү кандай болгон? Канча пайызы бүткөн? Onun az долбоор боюнча почти 90% жумуштар аяктаган. Андан сырткары дагы азыр дополнение изменениялары бар да, тиги проекттер боюнча, анан ошол дополнение изменениялар иш алып барып атат. Но негизги биздики водозабордун реконструкциясы, бул баягы лот болуп бөлүнүп кетет жумуштар. Основной бизден ошо сууну камсыздап, таза суу менен камсыздоо проблемасы водозабордо турат. Водозабордун бүгүнкү күндө жумушу почти 90%дан ашыгы менен бүттү. 23 февралда контракт боюнча жумуштар тапшырылыш керек эле. Бүгүнкү күндө азыр ошол күндө негизи мыногу февраль ичи мартка барып тапшырышат уже жумуштарын. Калган ошо доп работалар калат. Нурланбек Ишмаматович, мына бул 7 миллион 200 миң евро алынганына 6 жыл болуп атат. 6 жыл. Именно ушул 7 миллион акча кайсыл тармакка иштетилген? Эмне себептен 6 жылдан бери ушул күнгө чейин созулуп келип атат? Ошол боюнча кыскача маалымат берсеңиз? Алишер Абибулаевич, бул Европейский банк развитиянын долбоору боюнча бул өзү тендер Лондондо ойнолот да, ал жакта ойнолот. Ал жерде бир австрийский компания уткан. Утуп, биякта субподрядчиктерден нанимать кылып, бүгүнкү күндө бул жерде иш алып барып, ошол субподрядчиктер жумуш алып барат. Биз болгону алардын жумушун кабыл алабыз. Ал жерде акча маселеси боюнча биз эч кандай эмебиз жок, маалыматыбыз жок. Урматтуу мэр, сиз ошол жердеги 26 миң калктын кожоюнусуз. Сиз ар бир жаран үчүн, ар бир ишкана үчүн жооптусуз. Ошол жердеги. Сиз ал кызматка барарда ошол жерге жоопкерчиликти алып туруп ал кызматка баргансыз. Анан эми биз 7 миллион 200 миңдин жарымысы грант, жарымысы кредит болуп атат. Ошондо дагы почти 3 миллион 600 миң еврону биз кыргыз эли төлөйт да аны, туурабы? Сиз кайдыгер болбой ошону 6 жылдан бери караш керек болчу да. Мисалы сиз айтып атасыз, биз алар жасайт, биз кабыл алабыз деп. Именно кайсыл тармакка? Таза суугабы, же болбосо канализациягабы, же жылуулук системасынабы, кайсыл жагына кетти? Сиздер хотя бы 1 жылда бир, же болбосо бир квартальный текшерүүгө акыңар барбы ошону? Текшерип турабыз, текшерип турган протокольный эмелерибиз бар жогу бар. Ал жерде жумуштарды алып барабыз. Анан бул жердеги акча каражаты мыногу эме боюнча пандемия өзү бүтө 2020 жылы бүтүш керек эле, 20 бүтүш керек эле. Мына пандемияга байланыштуу 1-2 жылга да жылып кетти да, акча бөлүнбөй калып. Негизи алып барылып аткан боюнча иштерди водоканалдын жетекчиси дагы кыскача дагы маалымат кошумча берип койсо, уруксат берсеңиздер. Бул жерде мындайда, Нурланбек Ишмаматович, мына 6 жыл болду. Мисалы биз 2017 жылы кол коюп алып аткан болсок, 2017 жылдан баштап биз пайызын төлөп баштаганбыз. Пайыз эсептелип кетип атат. Кээ бир мисалы кайдыгер жетекчилердин айынан ушинтип бузап келип атат да. Эгерде сиздер командаңыз менен, жалпы шаардыктар менен биргеликте ушуну тыкыр көзөмөлдөп, даяр акча турган болсо, барысын бүтүрүп алсаңыздар, ушундай кырсык мындай болуп кетпесине бир аз жеңилдик болот беле деген ойду айткым келет да. Эгерде ушул толук кандуу сиздерге акт приемка кылып туруп тапшырганда, канча пайыз жеңилдик болмок кечээки кырсыкка? 100% эле болмок. Ошондо ким күнөөлүү деп ойлойсуң? Бул акча дайын туруп акча алмаштырайлы деп тетиктерди. Ошондо мисалы жалпы жетекчилик жооптуу болуп атабы, даяр акчаны иштетпеген? Бизден бул боюнча финансирование тияктан болот. Биз акчаны биз иштетпейбиз да, ал жерде финансирование ал жактан подрядчиктерге финансирование болгондон кийин алар жумушун аткарат да. Рахмат. Нурланбек Ишмаматович, анан дагы бир акыркы суроодо мен түшүндүм сиздин оюңузду жалпы. Сиз
Кай жактын практикасын алдыңыз? Жанагы баллондорду коюп алып, канча километр жагып ал жердечи? Андай практика болгонбу өзү жалпы? Кимдин практикасы? Ким менен акылдаштыңыз? Майда штабта сүйлөшүп айлабыз калбады. Бул биз мажбур болдук ошонго калганчы. Сууга жеткизиш керек болду да. Биз мажбур болдук ошонго. Ошондой катуу суукта биз сайдан соруп, сайдан насосторду коюп, Кыргызнефтик алдан келген агрегаттар даже сора албай койду суунучу. На ходу томуп калып атты жарым сааттын ичиндечи. Агрегаттарды деле иштете албай койдук. Дополнительно насосторду алып келип, сууну эмеге сайга айла жок, анан кийин сайдын ныгын бурушупка туура келди да. Рахмат. МЧС кандай жооп бересиңер силер? Жана баллондорду өрттөгөндөйсүзбү? Эми ал выход ошондой болуп калды да, буларды штабта ушундай чечим. Мен өзүм барган жокмун, ал жердеги барган замминистр азыр иш сапарында жүрөт. Ушундай чечим кабыл алган. Андан бир да бир себеби бул жердеги суунун баягы жетишпей калганы, шаарга жетишпей калганы бир себеп болгон. Бул горячее водоснабжение менен отоплениянын экөөнү бир системага кошуп койгон. Ошон үчүн баягы горячее водоснабжение алып атканда отопление системада суу азайып кеткен да. Рахмат. Рахмат. МЧС ошол жерде сразу барыпсыздар, сиз айтып атасыз 6 тонна дистопливо дагы эмне чакаларды бердик деп. Ошол күндөгү мисалы жалпы жарандар бул жерде 4,5 миң түтүн 3 миңге жакын абонент жылуулуксуз калып атат. Ал деген сөз 3 миңде ар биринде 3төн 4төн киши болсо 10 миңден ашык киши. Кандай чараларды көрдүңүздөр? Дагы башка мисалы ошол жердеги жылуу тамак менен, одеяло менен дагы ошондой да чаралар болдубу же дистопливо берип коюп эле отурдуңуздарбы? Биз биринчи кезекте ошол 3 отказанды иштетүүгө жардам бердик. Биз техникалык общий техника барып. Андан сырткары өздүк курам, ал жерде 80дей өздүк курам барып бизге жардам берип атты. Суу менен, таза суу менен камсыз кылуу. Биринчи кезектеги ошо болду. Анан жана айткандай тепловой пушкаларды апарып бергенбиз. Болгон биз ошолорду апарып бердик да. Жардам берип. Продукта питания эч нерсе берилген? Продукта питания айттым мен, жеткизип бердик. Почти 2 МЧС миллион. тарабынан же Матрезервтенби? Я. МЧС тарабынан же Матрезервтен? Фонд Матрезервтин эсебинен, фонд Матрезервтин алынат да. Ал жерде un, май, кумшекер почти 2 миллион сомдук азык-түлүк алып барып бердик. Рахмат. Урматтуу төрага, биз чечимге могул ушул 7 миллион 200 миң алынган евро боюнча дагы бир кошуп койсок, мен сунушум кандай ишмердүүлүк жүргүздү, ошол кайсыл этапта жүрдү, канчасы келип иштетилди. Эми 6 жыл болуптур. 6 жылдан бери ушунда бир киргизип койсок. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эгер уруксат берсек, Жибек Курманбековна, сиз отура берсин, докладыңыз бүттү да, ордуңуздан суроо болсо, ошо ордуңуздан жооп бере бересиз да. Да. Анда кийинки сөз Эмил Токтокуновичта. Рахмат, Азизбек Атакозуевич. МЧСтин өкүлү ошо күндөрү абанын температурасы Шамал сайды канча болгон, Кара Көлдө канча болгон, Таш көмүрдө ушундай эле болгонбу суук? Бизде өзүңүздөр билгендей, бизде гидромет службабыз бар. Ал өзүнчө систематически маалыматтарды берип турат. Через интернет аркылуу дагы, телевидение аркылуу дагы. Ошону билебиз, айланып айтпайсызбы? Канча болгон температура ошол чокумда, аймакта? Ал ошол өрөндө дейсизби? Ошо өрөндө, ошо баары жакын жайгашканда. Эми азыр менде андай азыр моментте андай данный жок экен, бирок биз гидромет постоянно систематически берип турат. Ар бир районго чейин дагы берип турат. Макуланы жок билбейт экенсиз. Мына Малис суунун мэри Алишер Абдулаевич жакшыруу берди. Кышка даярдык көрүү боюнча ОЗП сиздерде болгонбу жыйын? Даярдык акт барбы? Кышкы даярдык боюнча бул систематически эле постоянно ОЗП иш алып барып келебиз. Ошондой жазгансыздарбы? Бул суук болсо чыдабайт.
авария болушу мүмкүн деген жазылганбы? Жазылган бар аларыңыз. Анан эми бул эми мындай да 25-27 градус деген бул боло турган суу. Кыргызстанда болот бул 30-35. Ошо дайдан чыгат да. Анан баарын тондургандан кийин расход 20 миллиондон 43 миллион деген болгон акча эмес да. Ошо шалакылык боюнча да укук коргондор бизге берсин жыйынтыкты. Эмне үчүн ошо Кара Көлдө болгон жок? Эмне Ташкөмүрдө болгон жок? Силерде ушундай болуп атат. Эми силерде адис бар, адисте али калат ошол жерде. Ошо иштейт күнү-түнү ошол жерде. Айтыш керек да том кылат десе, анда эгерде ошондой кат болсо, анда МЧС же башка тийиш органдары ошону көзүмө албаса, анда башка кеп. Азыр эми бүткөндөн кийин анан келип алган акча бул жерде ушертте канча адам кыйналдыңыздар? Канча адам кыйналды? Болот 25 градус болот да, Бишкекте болуп атпайбы аны суу? Нарында 45 болот. Тоңгон жокко. Ошону жооп айта албайбы, конкретно айтпайбы. Ооба бергенбиз, тоңор бергенбиз деп учуп айтпайбы. Эми айтсаңыз сиз. Саламатсыздар, бул уруксат болсо мен шаар суу канал мекемесинин жетекчиси болом. 7 миллион 200 миң боюнча дагы маалымат берип кетсем, бул 2017 жылы Кыргыз өкмөтү менен Европа өнүктүрүү банкынын ортосунда Никосия шаарында кол коюлган. Биздин процедура Кыргыз өкмөтү менен эле субкредитный келишим түзөбүз. Анан Европа өнүктүрүү банкы 7 пункттан болгон өзүнүн условияларын койгон. Ошо условиялар аткарылгандан кийин бул бир эле Майлуу суу эмес, бардык шаар суу каналдарга ошондой условиялар коюлган. 7 пункттан турган условиянын ичинде жана шаардын калкынын тарифтерин 80%га чейин көтөрүү маселелери болгон. 7 пункттун ичинде юридический заключение бул мекеменики, мэрияныкы, министерство баарыныкын алып бүткөндөн кийин анан эффективность жарыялап процедуралары уруксат берет да ишти колдонгонго. Ошол процедураларды өткөнгө биздики Кыргызстан боюнча эле баарына билесиздер, жана шаарларда тарифтерди көтөргөндө аябай ызы-чуулар чыгышып, шаардык кеңештер көтөрбөй 1-2 жылга созулган убактар болгон. Анан бүткөндөн кийин көтөрүлүп, биз жанагы токтомдордун баарын чыгарып, английский которуп туруп токтомдорду анан банкка бергенден кийин булар эффективность объявлять этип, эми уруксат берген жанагы кол коюлган сумманы ишти баштаганга. 7 миллион 200 миңдин 4 миллион 200 миңи бул гранттык эсеп. Анын ичинен 1 миллион 600 миң доллар менен бул кредит, бул Европа өнүктүрүү банкынан. Бүгүнкү күндө субкредиттик келишим ошол 1 миллион 600 миңге түзүлгөн Кыргыз министерство, каржы министрлиги менен. 1 миллион 450 миң бул Евросоюздан бөлүнөт, ошонун ичинде. Ал суммага биз бүгүнкү күндө субкредиттик келишим түзө элекпиз. Ал мына даярдалып атат, жакынкы күндөрү түзүлөт деп турат. Буга чейинки жумуштар 2019 бүткөндөн кийин 2019 жылы шаардык кеңештин токтому чыккан, тарифти көтөрүп беришкен да, бүт баары эл менен жанагы маселелер чечилип көтөрүлүп бергенден кийин анан бизге уруксат берген ишти алып барганы. 2020 жылы банктын процедуралары өзүлөрү жана процедураларын баштаган, өзүлөрүнүн консультанттары менен биргеликте иш алып барганбыз. ТЭОдо көрсөтүлгөн маселенин баарына тендер жарыяланган. Бул тендердин баары Европа өнүктүрүү банкынан жарыяланат. Ошол жактан 20 жыл билесиздер, жанагы ковид болуп калып, дагы 1 жылга биздин эме кечеңдеп калган. Бирок ошого карабастан иш алып барганбыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин 90% бүтүп калды жумуштары. Анын ичинде эң негизгиси башкы суу сактагыч курулмасына эң приоритетный кылып башкы суу сактагыч курулмасын койгон. Туура айтып атасыздар, жанагы биздин эскилиги жеткен боюнча биз 15-20 жылдан бери өкмөткө бардык жака кайрылып келебиз. Биздин система жарабай калды депчи. Мындай сууга эмес, жөн деле мындай нукта иштеп аткан жеринде деле үзүлүп, эгер шаар суусуз кала турган болсо, биз жооп бере албайбыз деп келебиз биз бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери. Каттары барбы? Ооба, бүт кат ошонун негизинде долбоор ишке ашып атат. Ошол каттардын негизинде сөзсүз тез арада ТЭО түзүлүп атат, келишип. Анан ТЭОдо дагы заключениеде жазып атат, шаар суу каналдын ушул системасы жарабай калган, тез арада приоритетный кылып башкы суу сактагычты. Андан тышкары шаардын ичинде эң жанагы изношенный часть бөлүктөрүн алмаштыргыла депчи. Анан ТЭОнун ичинде аткарыла турган иштин баары көрсөтүлгөн. Ал ТЭО шаардык кеңеште
макулдук Урматтуу алган. депутаттар, Шаардык кеңештен кийин угадык, 2017 жогорку кеңеште ратификация болгондо ошо ТОдан ашыкча иш алып барбайбыз биз. Анан Түшүнүктүү, Минфин жооп бериңизчи. Бул акча келгенби Кыргызстанга же келбекпи? Бандо өлекүлдөр бул баягы ар бир акт выполненных работ тияка бергенден кийин ошого жараша которулуп турат да. Бул акча келип бизде туруп турбайт. Алар ошол подрядчиктер акт выполненных работ берет, ошого жараша тияктан которулат да. ТО бүтүп тендер бүтсө акча келет экен да? Ар бир баягы көрсөтүлгөн пунктулары боюнча кандай иш аткарылса, ошолор жерилгенден кийин ошолго жараша суммалар которулуп турат да. Айтарым деген бизде көп эле болгондо булар биз ратификация кылабыз дагы акча келип тура берет. Булар болсо кагаздын кечине берет, анан кийин процент кете берет да. Ошону тактап коеюн деген. Анда бул жерде мына чыгым таанытырдым. 43 миллион болуп тур, 20 миллион которуп тур Минфин. Калганын ким возмещение кылат? Азыр кандай маселе болуп атат? Ошол жөнүндө өкмөткө тапшырма берип атпайсызбы? Азырбы? Азыр. Бирок бул жерде чечимди жазыптар көзөмөлдөн алынсын деп. Музартабызбы? Биздин протоколду. Азыр чечим кабыл атканбыз да? Азыр чечим кабыл алабыз. Анда бул жерде ошол ТОнун бүтүшүнө ким жооп берет? Буну эртелеш керек да, быйыл да калып кетет да. Ким ошо ответственный бирөө болуп алыш керек да. Бүтөбү? Качан бүтөт бүтсө? бул контракт боюнча февраль айынын аягында башкы суу сактагыч курулмасында жумуштар контракт боюнча бүтөт, бирок кошумча жумуштар бар. Бирок бул ушул март айында тиги испытанияга беребиз деп уже даярдык көрүп атабыз. 90% жумуштар аткарылып бүттү. Урматтуу, айтыңызчы, быйыл баары бүтүп ишке кирген акчаны колдонууга болобу шарт? Жанагы 7 миллион 200 миңдин 1 миллион 600 миңи бул бүгүнкү күндө экономия менен биздечи, экономия болуп калган. Ошо экономияга биз бүт жана кошумча жумуштарды кошуп атабыз. Ошо менен бир аз убактысы 1-2 айга созулушу мүмкүн. Атак 90% бүттү. Жумуштарчы Кудай буйруса 1-2 айда толугу менен иш бүтүп, система ишке кирет. Быйыл кышкыга, эмки кышка Кудай буйруса кирет. даяр болосуздар. Рахмат. Эмил токтогон сунуштар болсо айтсаңыз, чечимге кошуп коебуз да, сунуштар болуп калса. Сунуштар кичине кошумча. Сунуштар ТОну бизге так жазып бергиле. Качан ишке ашат, жана акчаны колдонгону быйыл 2023кө күзгө даяр болуш керек. Отопление система полный даяр болуш керек. Сиздердин колуңуздарда экен. Биз колдоп беребиз. Жок, бул жерден мен кичине сизге кошумча кылып кетейинби? Сиз мындай так жооп бербейсиздерби? Эртең стенограмма турат, коомчулук болот, депутат турат. Тендерди силер ойнотпойсуңар да, туурабы? Анан эмнеге мойнуңарга алып атасыңар? Муну Евразийский банк ойнотот тендерди. ТОну ошол международный разработчиктер утуп алат. Анан алар ТОну разработка кылып бүткөндөн кийин финансирование кайра тендер ойнотулат тиги проектировщиктерге, то есть куруучуларга. Анан куруучулар келгенден кийин силер контролдойсуңар да. Эмне мойнуңарга алып атасыңар анын баарын? Ошон үчүн силердин колуңардан аз эчтеке келбейт. Бул жанагы Евразийский банк тендер ойнотулмайынча, урматтуу депутаттар, ошон үчүн бул жерден кичине коомчулукту алдабашыбыз керек, ачык эле айтышыбыз керек. Тияк ойнотот, алар ТОну подрядчикти өзү контролдойт. Анан гана иш башталганда, анан силер анан ошол ишти кабыл алуу процессинде только участие болот бул кишилердики. Мен ошону тактоо иретинде эле да. Кабыл алгандан Бүт эле мойнуна алып атасыңар. Түшүнүктүү да, урматтуу чакырылгандар. Түшүнүктүү болдубу? Тендер ойнотконго катыштыңар беле? Жок, тендер бул Европа өнүктүрүү банктын сайтында жарыяланып ошол жакта. Ошону мындай так айтып койгула болду. Рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевичте. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, Талат Турманович, эскилиги жеткени азыр бизде көп жерден эскилиги жеткен да. Мен айткым келип атканы, мына азыр мэрдин жооп берип атканын көрүп атасыз. ОЗПга даярдык болду десе болгон дейт. Анда кантип болгон ал? Биз качан мамлекетти мындай соргон токтотобуз ya? Бизлер мындай кызматкерлер, ушул жергиликтүү бийликтер качан өзүңөрдүн ордуңарды таап иштейсиңер? Мындан катаал суук болсо эмне кылат элек анда? Ошол эскилиги жетип, бир аз да болсо элди багып атканда.
Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, мага толық маалымат бердилер. Қанша жолы кат менен кайрылдыңар? Ушуга чейин сиз 1,5 жылдын ичинде эмне иштеди кылдыңыз? Жанагы сиз айтып атасыз, жанагы өзүңүзгө ишенбей, актыга жазылган бул чыдабай калат, бул жарылып кетиши мүмкүн деп айтып атасыз. Сиз мага толук маалыматты кат жүзүндө бериңиз. Жарайт. Сизге дагы, водоканал жетик, сизге дагы. Силер бул биз айтканбыз, деген бул жерде сөзүңөрдү токтоткулачы, мында иштебейсиңерби? ОЗПга даярдык келгенде мына жерде деп, ошол баш жагындагы жана суунун келип аткан жагына ушундай болуп калышы мүмкүн экенин билет экенсиңер. Эмне үчүн жок дегенде өзүңөр бюджетиңерден карап жок дегенде бирке тыйым бөлүп жасап койгон жоксуңар. Силерге алып келип эме чайна жейдеш керекпи? Качан үйрөнөсүңөр өзүңөр өз алдыңызга иштегенди? Мамлекеттик үйлөнмө бер дей берсек туура болобу ошол? Силердин кылып аткан ишиңерге, анан сизге дагы экинчи маселе. Эркинбек Сабырбекович, бул боюнча чогуу сөттүңөр билет экен жокпу? Урматтуу Кунбек Кошалевич, туура айтасыз. Быйылкы жылы бул кырдаал боюнча катуу суук аба ырайы күтүлүшү боюнча синоптиктердин алдын ала билдирүүсү боюнча областтын аймагында күтүлүп жаткан өзгөчө кырдаалдар боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин Кыргыз Республикасынын жарандык коргоонунун башчысынын орун басары 2023 жылдын 9 январында номер 1 сандуу буйрутмасын аткарууга алып, 2023 жылы 13 январында ыйгарым укуктуу өкүлдүн номер 2 буйругу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча буйругу чыгарылган. Ошол буйруктун негизинде бардык райондук администрацияларга жана ошондой эле бардык шаардын мэрлерине милдеттендирилген катуу сууктун жогорулатылган даярдыкты көрүш боюнча баары эскертүүлөр берилген. Эми азыр туура айтасыздар, мына ошол күндөрү мэрдин Ишалиевдин буйругу менен 3 даражадагы өзгөчө кырдаалдар белгиленип, 13 январдан 8 февралга чейин ошол жерде өзгөчө 3 даражада кырдаал белгиленип турду. Бул жалпысынан өзгөчө кырдаалга белгиленгенде жарандык коргоонунун бардыгын отурумун өткөрүлүп, биз ошол ыйгарымдык укуктун өкүлдүн буйругуна карата бардык иштерди аткардык. Ал жерде 77ден ашык техникалар иштеди, 450ден адам ал жерде ошол күндөрү Майлысай суусуна суу чыгарып жана жылуулук менен камсыз кылуу үчүн бардык аракеттер өткөрүлдү. Мен сизге сурап атканым, силердин берилген тапшырмалардын, буйруктардын негизинде мэр эмне ишти аткарган жок, ошонун негизинде чыгып атат да могул авариянын бардыгы, туурабы? Биз туура айтасыз, биз бардыгын ошол 10 январда өзгөчө жарандык коргоонунун тапшырмасы менен бүт райондук администрацияларга шаардын мэрлеринде эмне чара колдондуңар? Жөнөткөнбүз. Эмне чара колдондуңар? Мына убагында ишти аткарбаган үчүн, толук камдуу иштин буйрутмалардын баарын аткарбаган үчүн эмне чара колдондуңар? Азыр эми Кунбек Кошалевич, бул боюнча туура айтасыз, эми азыркы тиешелүү укук коргоо органдары териштирүү ишин жүргүзүп атат. Ошолордун жыйынтыгы менен гана Бул 43 миллион деген бул оңой акча эмес. 44 миллион почти. Оңой акча эмес бул. Биз бир мектепти ремонт кылганга 10 миллиондон 12 миллионго чейин акчаны бөлдүрө албай, ошо жерде чырылып атабыз. Силер спокойно 43 миллионду чыгым деп коюп отурасыңар. Как это так? Мэрдин жоопкерчилигин караш керек да бу жерде. Суу чарбанын директорун караш керек да бу жерде жоопкерчилигин. Пока биз моундай жетекчилердин бардыгына чара колдонбой чыкты, укукту баа бермей чыкты, бул иш токтобойт бизде. Бардык иш бүтүп калгандан кийин анан келип мына чыгым бизде моундай болуп атат, муну төлөп бергиле. Конечно, биз элдерге жардам беришибиз керек. Но тем не менее, ответственность руководителя тоже надо рассматривать. Качан биз мамлекеттин мойнуна түшөбүз? Ушуну алдына кылып койгондо, балким мынча чыгым болбойт эле. Ушул тийиштүү деңгээлдеги текшерүү иштери болгон эмес. ОЗПга мына Абдуллаевич айтып атат. ОЗПга даярдык дегенде бардык кол коюп, мына ОЗПга биз даярбыз деп, эки колубузду көтөргөнбүз, даярбыз биз. Бардыгына бүттү депчи. Кана даярдыгыбыз? Анан келип эле мамлекеттин чөнтөгүнө кол салганда эле муну алып келип бер муну деген кыйынбыз баарыбыз. Так же нельзя. Конечно, жөнөкөй карапайым элдин бери күнөөсү жок.
именно жетекчилик кылып атпайбы ушул жердечи? Мен протокол сунуш кылам. Тапшырманы чечимге мэр менен суу чарбасынын жоопкерчилигин караш керек бул жердечи. Рахмат. Анда кийинки сөз Замирбек Дүйшалы иште. Рахмат төрага. Саламатсыңарбы урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, жыйын катышуучулары. Урматтуу депутаттар, мен дагы ошол күндөрү Майыл Суу шаарына барып иш сапары менен барып келдим. Биздин фракциянын лидери Нуржигит Кадырбекович дагы барды чогуу. Анан ошо водозаборго чогуу барып көрдүк. Көзүбүз менен көрдүк. Суунун баары тоңуп калган. Муз. Анан эски долбоор, жанагы эски турбалардын баары эскилиги жеткен. Жаңы долбоор башталыптыр. Мына быйыл бүтөт экен. Ушу жазга бүтөт дегенде мындай табигый кырсык болуп, бул Кудайдын берген сыноосу буну. Анан жоопкерчилик туура, иш болгон жерде сөз кемчилик болот, буларда кемчилик болушу мүмкүн. Бирок областта, райондо, шаардын өзүнүн жыйындарында жазгы талага даярдык боюнча, күзгө даярдык боюнча, кышкы даярдык боюнча жыйындар өтөт, Эркинбек Садырбекович туурабы? Баардык тапшырмалар берилет, биз мына жергиликтүү башкармада иштегенбиз. Анан мынакей соц объектилерде, мектептерде, бала бакчаларда, жеке ошол Майыл Суу шаарынын тургундарынын үйлөрүндө бир топ чыгымдар болгон. Барып көрүп келдик. Анан мен бир суроо берейин деп атам да эми мэр айта албайт болуш керек. Гор кеңештин төрагасы Нургазы Алымжанович. Мына азыр 20 миллион акча бөлүндү дейт Аристонго. Ошол Аристонду элге коюп беребиз деп атат. Ошого эл ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен Бостон Нургазы Алымжанов шаардык кеңештин төрагасымын. Бул 20 миллион бөлүндү бизге. Туура айтасыз. Бирок эл нааразы болуп атат да ушунгачы. Эл бүгүнкү күндө ысык сууну кеспесин деп ушундай немелерге, акцияларга чыгып атышат. Себеп дегенде бул ысык суу өзү биз Талант Турматович айтып өткөндөй биздин Майыл Суу шаары бул дүйнө жүзүндө загрязненный эң 10-дукка киребиз дүйнө жүзү боюнча. Эми жок дегенде ушул 3 айлык берилип аткан ысык сууну өчүрбөй турса деген элдин ою ушундай да. Анан бул 20 миллионду бергенде дагы ай сайын кайра 1000 сомдон кайра чогултуп биз кайра кайтып беришибиз керек экен. Бекер беребиз деген десең деле албай атат да бүгүнкү күндө бул 20 миллионду. Шунун багытын өзгөртүппү, ошону болбосо счетчикке которуп берсеңиздер жакшы болот эле да кайрачы. Ысык сууга. Ысык суу бир системада отурат да, ошону бүгүн экиге бөлүп туруп, баш жагына да счетчик коюп, элдин өзүнө да счетчик коюп койсо, анан бир тариф бекитип берсе, ошол жакшы болот эле кайра. Мынакей. Мына Нургазы Алымжанович, мына туура айтып атасыз да, урматтуу депутаттар. Бул эми Майыл Суу шаарынын элин билесиңер да, бир тупикте жана ураанын калдыгынын алдында жашап, бир өзгөчөлүгү ушу экен да. Бишкек шаары менен Майыл Суу шаарынын өзгөчөлүгү ушу экен, кышында жылуу суу берилет экен да. Эми шуну да кыркып койсок, андан көрө мынакей Талант Турматович жакшы сунуш берип атат. Ошол башкача суу, ысык сууга учетчик коюп, туурабы? Ошонун чыгымдарын эсептесе, ошол мамлекетке да ошол киреши түшөт. Ошол жагын карашыбыз керек да. Анан мынакей энергетика министринин орун басары турат, Талас Аскарович. Биз ошол жерине барып көргөндө шаардын тургундары 600 сом, 500 сом, шаарда эми билесиңер да, электр энергия аз кетет, домдо жашайт. 500 сом, 600 сом, 300 сом жагат экен. Ошол кырдаалда кошумча печканы жагып, плитаны жагып, ар бир үйгө 2000-3000ден болуп калыптыр. Бул эми элдин күнөөсү жок да бул, туурабы? Бияктан ЧС берип атса, оны суук болот деп МЧС берип атса, ана ушундай кырсык болсо элге ушул ар бир үйгө 2000-3000 сомдон ашыкча төлөдүк. Бизге ашыкчы болуп биздин кандай күнөөбүз бар деп аманатты силерге жеткирип атам. Өткөндө министрге да айткан, ошону чечиш керек, караш керек. Андан сырткары кошумча ошол жерде мына 450 адам иштеди деп атаса Эркинбек Садырбекович. Ошолар кечки саат 8ден эмес, түнү менен ашыкча саат иштешкен. Алардын мынакей Жибек Курманбековна, алардын кошумча айлыгы кандай болот? Эми билебиз, карап тура албайбыз эч ким. Мындай кырсык болуп атса, эл суукта тоңуп атса, кызматкерлердин баары түнү менен иштеди дейт. Айлык майнасы төлөнгөн жок дейт.
ушундай маселелерди карап коюш керек. Эми азыр МЧСтин маалыматын уктук, мен сунуш берип коеюн комитетке. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, табигый кырсыктын натыйжасында Майлы суу шаарында катуу сууктан улам муздак суу жана жылуулук берүү тутумдарында келтирилген чыгымдардын ордун толуктоо боюнча маселени карап чыгуу Кыргыз Республикасы министрлик кабинетине сунушталсын. Чечим киргизип коюш керек. Төрага. Рахмат. Рахмат. Анда кийинки сөз Нурлан Самыкожода. Анда кошумчаңыз Bu МЧСке biraz ушул азыр айтылган маселе боюнча. Рахмат Асылович, министр МЧСтин орун басары. Мэр Майлы суу шаарынын мэри айтып атат, 25 градуска чыгып кетерин күткөн жокпуз деген мааниде айттыңыз, жогоруда. Анан анда МЧС канча деп алдын ала маалыматтарды бердиңиздер эле? Biz жана айтып кеткенде 9 январдан уже бизде мониторингтин жанагы гидрометтин анализ данныйлар менен биз баймабай берип турабыз. Мына 9 январда берилген. Бул бир эле Майлы суулук эмес, республика боюнча ориентировка берилет. Республика боюнча болбойт. Мен деле билем, сиздики ар бир региондуку, ар бир райондуку, ар бир мындай бир меники өзүнчө болот. Эмаз мен азыр жанымда жок экен, бирок ар бир областка даже Майлы сууда ушундай ызы чуу ЧС болуп атса кантип билбейсиз анда? Бүгүн именно ошол маселе боюнча келдиңиз. Неге билбейсиз? Мен айтып атпаймынбы, биз ориентировка берилет. Мэрлерге, айыл өкмөттөн баштап губернаторго чейин берилет. Анан жарандык коргонуу мыйзамынын негизинде МЧС негизи эле кечиресиз. Жарандык коргонууда эле ар дайым эле ушул силер баягы милдетиңерди бүт эле могу госслужбанын кызматкерлерине жүктөп саласыңар да. Азыр элементарный мен берген суроого жооп бере албай атасыңар, ошол жердеги канча градусту көрсөтүлө десем билбейсиңер. Бүгүн ошол маселе боюнча келе атасыңар, билбейсиңер. Даярданып келген жоксуңар. Анан силер только сөз менен бүт иштин баарын госслужбага, муниципальный службага жүктөйсүңөр. Ошон үчүн бүгүн мен сизге бияка келгениңизди даярдыксыз келди деп эсептейм. Хорошо, мен башка маселенин кереги жок. Сизге жооп бербей алыңыз мага. Кагаз түрүндө маалымат берип коеюн, анда республика боюнча Рахмат, болду эми. Анда кийинки сөз Нурлан Самыкожода. Рахмат. Бизде кыш келген сайын өзүңүздөр жакшы билесиздер, кудайлап чыгып атабыз. Кудайлаган кул өлбөйт деп коет да. Бирок биз качанкыга чейин эле кудайлап жүрө беребиз. Качанкыга чейин ошол кулдук сезимибизден арылабыз. Биз кыш келген сайын кудай ушул кыш өтүп кетсе экен деп, бул бир эле Майлы сууда эмес, мамлекеттик деңгээлде ушундай абалга кептелгенбиз. Жылда ТЭЦ жарылып калбаса экен, жылда жылуулугубуз жок, эл шырагын жагып калбаса экен деген акыбал менен келатабыз. Ушул көйгөйлөрдү мына бир жагынан кредит алып атабыз, бир жагынан мамлекет берип атат. Ошолорду эффективдүү түрдө пайдалана албагандыгынан улам ушул нерсеге келип атат деп ойлойм. Бул кириш сөз иретинде. Эми кыскарта чапканда суроолордун баары берилди. Не болот? 20 миллион сом бөлүндү да турабы? Да, 20 миллион сом 25 январда тескемен негизинде бөлүнүп берилген. Именно аябай күчөп турган убакта суу. Ооба, Жибек айым, эми ошол күчөп турган убакта бөлүнүп берилди, бирок күчөп турган убакта булар күчөп иштей алган жок да. Ал 20 миллион сомдун көзөмөлүн ким кылат? Эртең бул 20 миллиондагы кумга сиңген суудай жоголуп кетпейби? Азырынча бул акча эч кандай багы колдонула элек, ошон үчүн мониторинг биз кыла элекпиз. Ошол неге колдонулбай атат? Качан колдонулуп баштайт ушул акча? Колдонуу жагы ошо мэрге бөлүнүп берилет. Ошо мэр жооп берсеңиз 20 миллионуна январда, Тескеме 25 январда. Январ, бүгүн февраль. 20 миллион боюнча маалымат айтсам, бизде мындай болду да, 20 миллионду которулган Акылбек Үсенбековичтен устный эмеси менен ошол жерде жыйында айтып кеткенде, ошо Аристонго алып иштетесин деп айткан да. Анан кийин токтом распоряженияда ошол өзгөчө кырдаалдарды ошо жоюуга деп ошентип эме кылып турат, жазылып турат да. Урматтуу мэр, Акылбек Үсенбекович Аристон алгыла десе Аристон алып,
Аристон албай от казан алгыла десе от казан алып жүрө бересиңерби? Ал жерде зарылчылык эмнеде? Акылбек Үсөнбекович айтканындабы же башка оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдөбү? Мисалы Аристон деп атасыз. 20 миллионго Аристон аласыңарбы? Жалпы ошо 20 миллионго бир эле Аристон алынабы? Ар бир үйгө Аристон алынат. Айрда из расчета эмеден кеткенде 1800 абонент бар биздечи. 1870 абонент бар. 1870 абонент 10 миңден көбөйтүп, ошондо 18 миллион 700 миң акча болгон да. Подсчет боюнча. Анан Акылбек Үсөнбекович округлять кылып койду да. Эми Аристонду азыр эл суу жок болуп атса Аристон койду да айта келе туурабы? Өздөрү жылууланып атты. Эми дагы бир нерсе, бул суу түтүктөрү 60-70 жылдары курулгандыгы жөнүндө жазылып атат, туурабы? Ооба. Демек 53 жыл болду. Могу Бишкектеги ТЭЦ качан курулганын билесиздер да? Жок, мен айта албайм. 46 жылы курулуп бүткөн да ушул. Буга тагыраагы 80 жылга жакындап калды, 77 жыл болду. 77 жылдан бери, 80 жылдан бери ушуну дагы эптеп кармап келатабыз да. Бирок 53 жылда итатайы чыгып калган ошол сиздердин жылуулук түтүктөрүн не себеп болду? Ушул көзөмөлдүн жоктугунан, кароонун жоктугунан, шалакылыктын айынан келип чыкса керек деп ойлойм да. Экинчи нерсе, жанагы 7 миллион 200 миң евронун эмне болуп пайдаланылат тургандыгын азыр Максат Канатбекович жакшынакай кылып түшүндүрүп берди. Бирок субподрядчик кайда азыр? Барбы? Подрядчиктер бар, иш алып барып атышат бүгүнкү күндө. Иштеп атасыз, тирүү жүрүшөт, Бүттү уже 90% бүттү, 10% эле калды. Жакшы. Эми ушуну дагы аягына чейин 90% бүттү деп атпайбызбы? Ошондо биздин жыйынтыгыбыз, эми мындай жыйынтыктап айтканда эмне болот? Эми ушуну айтып бериңиздерчи. 90% бүтсө, 10% калыптыр. 10% менен биз ушул көйгөйдөн толук кутулуп чыгып, эртең эл жылуулугу, суусу менен дагы, жылуулугу менен дагы камсыз болобу же болбойбу? Же Аристон менен калып калабы? Максат кандай болуп бүтөт? Бүтүшү кандай болот? Бүтсө, эгер бүтө турган болсо, биз Малисуда эң мына 30 жылдан бери келаткан көйгөйлөр чечилет. Бул жана таза суу маселеси да чечилет, Кудай буйруса. Анан тиги бүгүнкү күнгө Кырдаалда жана биздин запасыбыз болот да, эң негизгиси элечи. Аз запасный резервуарлар курулуп бүттү да. Анан эски иштебей жаткан резервуарлар бүт капиталдык ремонттон өтүп, мына аз тапшыруу алдында турат. Аны кабыл алсак, бизде bir суткасына 19 миң куб сууну расход кылабыз, ошол 19 миң куб суу. А бүгүнкү күндө биздин бир 4 миң эле эме запасыбыз бар да. 4-5 эсе көп, биздин расходтон запасыбыздан расходубуз көп да. Эгер бул реконструкция бүтө турган болсо, толук бизде 18 миң куб запасыбыз болот, мындай айтканда идишибиз. Анан тиги счет приборлорду коюп атабыз шаардын ичине. Бүгүнкү күндө 50%-на коюп бүттүк. Эгер толук коюла турган болсо, биздин расходубуз азаят да, 10 миң кубка чейинчи. Ошондо бир 2 сутка, 3 суткага биз мындай күндөрү кармаганга биздин мүмкүнчүлүк болот. Так айтып бересизби? Мына быйылкы жылы 10% калыптыр, бүтөт деп атабыз, туурабы? Бүтсө, ошол жердеги элдин көйгөйү толук кандуу эл каалагандай чечилеби же чечилбейби? Таза суу боюнча Кудай буйруса чечилет. Таза суу боюнча чечилет. Ооба. Анан жалпысынан дагы бир маалымат үчүн айтып кетейин. Жылуу суу боюнча башка маалымат коюп кыскараак сүйлөңүзчү сиз. Башка жылуулук системасы боюнча бүтөбү, бүтпөйбү? Эми жылуулук системасы боюнча ошол азыр маселе көтөрүлүп атат да. Жылуулук эмени бизде жылуулук система өзү негизи проблема эмес, өзү эме болуп аткан. Иштеп аткан, проблема жок. Эми шу суу маселеси суу жок болуп, ошол проблема ошондон жаралды да. Түшүнүктүү. Мүмкүн болсо сунуш биз кийинки мүмкүн каникулдан кийинби эл менен жолугушуу учурунда майлуу сууга барып көчмө жыйын кылып ошол жерден көрүп келсек болотпу? Иштин бүтүшүн. Ушул сунушту депутаттар чечет да, комитет чечет. Сунуш койсок, комитет кийинкилерде, кийинки мартта майлуу сууга барып көчмө жыйын кылып, ошол жерден жеринен көрүп,
дагы көзөмөлгө алып, кандай болот, нелер жазалды, нелер жазала эле экенин көрүп келсек болот. Мен сунуш кылат элем ушуну. Анан Талант Турмаматович сунушуңуз болсо сиз дагы айтып койсоңуз. Талант Турмаматович, сизде сөз. Рахмат, урматтуу коллегалар. Жанакы бул жерде мен уккандан бир көргөн дейт да. Мен эми ошол жергиликтүү жерден чыккан депутат катары бул маселени 2010-жылдан бери көтөрүп келем. Анан жана сын пикирлер айтылып атпайбы? Албетте, маалымат жок болгондон айтылат. Жетекчи сен карашыңар керек. Эмне үчүн албадыңар деген маселе адилеттүү коюлат. Бирок мисалы мен ушул маселени жергиликтүү бийлик дайым коюп келген. Эми кимге кайрылат? Депутаттарга кайрылат, бизге кайрылат. Биз 2010-жылдан бери бул маселени көтөрүп, Малисуда кранды ачсаң кофе агат деп жарыялап кыйкырып эле келгенбиз. Чечиш керек деп. Ушул улам жүрүп, акыры 17-жылы келишимге кол коюлду да. Анткени ушундай бир аномалдык суук болсо чыдабайт. Жергиликтүү барып көрсөңөр, тиги сууга дагы санэпидемстанция лицензия берген эмес. Анткени водозабор Союз малда курулганда отстойниги жок, ал жерде глинозем менен отставание болгон. Глинозем менен эме кылат, ал тундурат, сразу сууну бере берет. Ошого жанакы азыр жаңы отстойниктер курулуп атат, жаңы проект боюнча. Жаңы проект ишке ашып атканда негизги себеп ошол болгон, эскилиги жеткен. Жанакы азыркы заманга туура келбейт, глинозем кошконго кымбат болуп калат. Ошондуктан жаңыдан бул проект түзүш керек деп, проектisi ошо отстойник менен кошо курулуп атат. Эгерде мисалы мына азыр суунун башы тоңуп калды, суу жок. А жаңы проект боюнча эгерде мына реализация болгондо суунун башы тоңсо дагы 2 суткага чейин ошол отстойниктен суу бериле берет. Ага чейин ЧСТ ликвидация кылып шарт түзүлөт да, башкача айтканда. Ошондуктан негизги проблеманы билиш үчүн Малисуда жашаш керек. Ал эми чынында баа бериш үчүн анда жеринен барып көрүп келиш керек да, урматтуу коллегалар. Мен жерине барып ушул маселени карап көрсөк абдан туура болот. Ошондуктан ушул маселени колдоп бир келип, жеринен көрүп, анан таанышып кеткениңерди мен дагы чакырып кетет элем. Мен дагы ушул сунушту силерге сунуштайт элем. Рахмат. Замбек Тушалевич. Кошумчаңыз барбы? Кошумчаңыз барбы? Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, азыр кесиптешибиз Мирлан Самил кожо жакшы сунуш берди. Ошол жерине барып көрөйлүк. Малису шаарына барып. Анан биз ошол иш сапарда өзгөзүмө көрдүк. Водоканалдын жетекчиси бар экен. Жарым белине чейин суу болуп, ошол кезде мэрди көрдүк. Ошол кезде мэрдин апасы ооруп аткан экен. Урматтуу төрага. Кийин мына ошол күндөр кайтыш деле болуп кетти. Мен мэрге айтат элем, кайрат кылыңыз, сабыр кылыңыз. Барыңдар, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттарда барбы суроолор, сунуштар? Анда уруксат берсеңер мен да бир маселе ушул боюнча эми ар кандай сөз жүрүп атат да. Чынында эле жанакы сөздү айтып коюш оңой, бирок жеринен барып көргөндө бул таптакыр башка пикирди. Анан жеринде ушул жогорку кеңештен дагы бир маалымат айтылды. Жанакы канттын водозабору боюнча желип кетти, урдалып кетти депчи. Чынында эле ошондуктан Малису шаарында дагы ошондой оор мезгилде абдан туура эмес абалда калды да, жана стресс болуп атса, анан бияктан маалымат желип кетти, урдалып кеттир десе, кокуй мындай болгон турбайбы депчи. Эки эсе стресске түшүп калды. Ошондуктан биз мына барып коллегаларга сунуш бергем. Жүргүлө барып келгиле, барып жеринен көрөлү деп ошол көтөргөн депутатка айттым. Комиссия түзөйлү, барып келели. Бир ким реализация кылып атат тендерди, ким ойноткон, комиссия сиз төрага болуң, барып келе десек баш тартышты. Эми азыр деле кеч эмес да. На месте барып эгер көрсөк, дагы бир маселе болот. Ошол тендердин жүрүшүндө ошол проект боюнча сапаты. То есть каражат ошол 7 миллион доллар бул оңор эмес акча. Ошонун сарпталышы кандай сарпталып атат бүгүнкү күнү? Кандайча иштелип атат? Анан мына коллегалар дагы айтып атат,
Кант шаарында болгондо бул реализация болуп туруп, проект иш жүзүн ашып туруп, жанагы вот в эксплуатация болгон. То есть кабыл алгандан кийин жарылып кетип атат да трубалар. Башкача айтканда, жанагы трубалардын сапаты да туура эмес коюлган да. Мына ушул маселелерде сапатын дагы караш керек. Бул боюнча мен жалпы ортоңку трибунадан туруп тапшырма бердик тиешелүү органдарга. Сапатын, анан каражатын карап чыгайлы деп. Ушул боюнча дагы Алишер Абдулович, сиз дагы сунуш бердиңиз окшойт, жана азыр токтомго. Сапатына дагы, анан рационалдуу пайдаланышына дагы бир тиешелүү органдарга берип койсок ашыкча болбойт. Рахмат. Рахмат. Талат Ордумович, эми ее президент болгон мезгилде эле бардыгын бүтүп салсаңыз болмок экен өзүңүз элечи. Бүтүр баштаганбыз. Баштадык, аягына чыкпай калдык да, мына эми бүтүп атат. Өзүңүз ошол мезгилде жүрүп аягына чыкпай калды. Тилекке каршы. Рахмат. Бул жерде эми суроолор бүттү, урматтуу депутаттар. Эми бул жерде туура маселелер көтөрүлдү. Анан бул жерде Кундуз Кошалович туура айтты. Бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек сөзсүз. Мына кошуна Ташкент шаарынын мэрин дагы көрдүңүздөрбү? Ошол туура эмес маалымат берип, даярдыгы жок үчүн ошол жерде жыйында эле жумуштан алып койду. Бүгүнкү күндө менимче даже камап койду. Ошон үчүн ким күнөөлүү болсо мен айта албайм, может мэр күнөөлүүбү же башка адам күнөөлүү, ошол жетекчилердин ушу жоопкерчилигин сөзсүз карап коюш керек да. Анан бул жерде МЧСтин зам министри отурат, сизге бир суроо ушу. Бүгүнкү күндө каты жааган кардын кесепетинен республикалык маанидеги жолдор бүгүнкү күндө тазаланып атат. Ошол баягы штамберди кенинде дагы жумушчулардын